Саламатсыздарбы. Оодо Геошондо программасы. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолуккандан кийин күтүүсүздөн кызматынан чегинди. Ага чейин ал Роза Отунбаева, Феликс Колов, Абдыганы Иркебаев, Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров жана башкалар менен жолукканда кызматына кала берерин айткан. Президенттин кызматтан кетери тууралуу алгач Садыр Жапаров 10 октябрда премьер болуп шайланып жатканда депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айткан. Сооронбай Жээнбекович менен жолуктум, жана бул жерден жолуктум, ал арыз жазып берип кетем деди. Ошо сиздер азыр бекитип берсеңиздер, өкмөттүн программасынын структурасынын составынан арыз жазып берип кетем деп өзүнүн сөзүн айтты. Ошондой эле пикирди Жапаров 10 октябрда премьер болуп шайлангандан кийин журналисттерге да айткан. Жапаров өкмөттүн өтө кыска программасын тартуулаган жана көптөгөн депутат, саясатчы менен башка эксперттер ал жыйында кворум болгон эмес. Башка эрежелер да сакталбай калган деп билдирген. Айрымдар болсо жыйын коркутуу, үркүтүү менен өткөрүлдү деп чыккан, бирок Жапаров өзүн өтө ишенимдүү алып жүргөн. Президент менен жолукканда ошо бүгүнкү күндү талкууладык. Эгерде азыр депутаттарда кворум болуп, жыйналып, бүгүн бекитип берсе, менин кандидатурамды жана өкмөттүн курамын бардыгын бекитип, ушул процедура бүткөндөн кийин 2-3 күндүн ичинде арыз жазып берем деп сүйлөштүк. Арыз жазып берем. Кечээ күнү 14 октябрда журналисттер менен дагы бир жолу жолукканда Жапаров ошол жыйындан кийин президентке барып, убадасын аткарууну талап кыларын билдирген. Анын тарапкерлери Жээнбековдун кызматтан кетиши үчүн митинг өткөрүп турган жана кечинде Жапаров аларга кайтып келип, президент эртең мененки саат 11ге чейин убакыт сурады, эртең сөзсүз кызматтан кетет деп айткан. Жапаровдун тарапкерлери Жээнбековдун кызматтан чегинишин ал 4 октябрда өткөн шайлоонун адилетсиз болгону үчүн күнөөлүү. Эл ага каршы чыкканда коркуп кетип, ак үйдөн качып кеткен. Ал көзөмөлдөгөн күч түзүмдөрүнүн жетекчилери дезертирге айланганы үчүн дагы жоопту деп күнөөлөп келген. Дагы бир себеп, эгер президент менен спикер кызматтан кетсе, мамлекетти премьер Садыр Жапаров башкарып калат. Айрым саясатчылар президенттик кызматында Жээнбеков мөөнөтү аяктанга дейре же жок дегенде жаңы жогорку кеңеш шайланганга чейин кала бериш керек деп келген жана аны мамлекетте бийлик бутактарынын баары легитимдүү болууга тийиш. Парламент өтө алсыз, өкмөт болсо улам алмашып жаткан учурда президенттик бийликтин туруктуу болгону өтө маанилүү экени менен түшүндүргөн. Ошондуктан көп саясатчы президентти коргоого алган. Ушул секундтан баштап Кыргызстанда эки эле оппозиция бар. Бирөө сырткы күчтөр, ошого жалданып акча сураган Кыргызстандын кээ бир саясатчылары жана бандиттер. Калганыбыз бир экенибизди далилдей алдык. Мени эч ким кошоматчы деп айта албайт. Атамекен фракциясын эч ким кошоматчы деп айта албайт. Ушул мүнөттөн баштап президент Сооронбай Жээнбековго ким каршы чыкса, мен аны Кыргызстанга каршы чыкты деп айта алам. Бийликтин легитимдүүлүгү тууралуу маселе Кыргызстанда мурда да чыккан. 2005 жылдын мартында президент Аскар Акаев качып кеткенде, Өмүрбек Текебаев жетектеген парламенттик өкүлчүлүк атайын Москвага барып, аны кызматтан чегиниши тууралуу кагазга кол койдурган. 2010 жылы Курманбек Бакиев качып кеткенде, кызматтан кетиши тууралуу арызды ал Бишкекке факс аркылуу салып жиберген. Европа биримдиги менен башка эл алык уюмдар акыркы күндөрү Жээнбековду легитимдүү президент катары тааныганын билдирген. Аны менен катар 13 октябрда жогорку кеңештин шашылыш сессиясы өткөрүлүп, жаңы спикер болуп Канат Исаев шайланган жана бардык бийлик бутактары легитимацияланган. Бирок эми Жапаровдун тарапкерлери жогорку кеңештин таркап кетишин талап кыла баштады жана андай болгондо мамлекетти премьер Садыр Жапаров башкарып калат. Окуялар ошол жака өнүгүп бара жаткандай. Ошондо саламат болуңуздар.